Орозого 15 күн калганда орозо кармаса болбойбу? Башкача айтканда, Шабан айынын акыркы жарымында орозо кармоого Ханафи мазхабында тыюу салынганбы? Жооп бизде андай эмес. Ханафи мазхабында Шабан айынын акыркы жарымында же болбосо орозого 15 күн калганда орозо кармаса боло берет. Мейли ал орозо нафил орозо болсун, сүннөт орозолор болсун, же болбосо каза болгон, фарз, важип болгон орозолор болсо деле айырмасы жок. Буга имам Кудури радыйаллаху анху өзүнүн имам Гархинин Мухтасарул Кархи китебине жазганында ошол жакта болот деп айтышкан. Жана дагы имам Бухари жана имам Муслим риваятында ишенебизден айтышат, эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң көп орозо кармаганы ушул Шабан айында болчу дейт. Башка хадистерде пайгамбар ушул Шабан айынан толук орозо кармайт деп, бир гана аз күндөрү орозо кармайт деп ишенебизден риваяттар келет. Ушуну менен бизде Шабан айынын акыркы 15 күнүндө орозо кармаса дурус. Ал эми болбойт деген сөз каяктан келген? Бул Шафи мазхабында же болбосо Ханбали мазхабынын бир каулунда ушундай айтылат. Аларда болбойт деп айтылат. Бир гана эгерде биринчи күн, төртүнчү күн дайыма тутуп жүргөн болсо, аларда дагы болот деген сөздөр бар. Ал эми биздин Ханафи мазхабта боло берет. Айырмасы жок. Сиз башынан кармасаңыз да же буга чейин кармап жүргөн болсоңуз да кармасаңыз боло берет. Эки мазхабтын сөзүнү аралаштырбаш керек. Бизде Ханафи мазхабы боюнча дурус кармаса сооту болот, жакшы маселе. Жана ушул жерде эскертип кетүүчү нерсе, бизге окшогон жөнөкөй адамдар эгерде орозонун башталышы шектүү болсо, Шабан айы 29 бүтөбү же 30 күн болуп бүтөбү дегенде ушундай маселе болсо, ошол жакта эгер сиз орозонун башталышында шек кармана турган болсоңуз, жана дагы бул маселеде мамлекет бир чечкиндүү кабар айтпаса, ошол учурда орозо кармаса болбойт биринчи күнү эгер шектүү болсо. Ал эми башка күндөрү орозо кармаса боло берет.